Assalamu алейкум, менин сүйүктүү угармандарым. Оору жана шыпа китебинин 2 темасын окуп баштадык. Алгач сиздерден биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен бөлүшүп кетүүнү суранабыз. 2 тема. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң мыкты реформатор. Нейролингвистикалык программалоо боюнча жазылган китептер окурмандарга көп пайда келтирип жатканы үчүн алар азыркы күндөгү эң көп сатылган китептерден болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан бул илимдин эң алгачкы пайдубалын курган бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экенин айта кетсек, кээ бирөөлөр үчүн бул таң калыштуу жаңылык да болушу мүмкүн. Эгерде ар бирибиз пайгамбарыбыздын бүткүл адамзатка калтырып кеткен таалим-тарбиясына терең көз жүгүртсөк, анда пайгамбарыбыз бүткүл адамзаттын жашоо турмушунун өзөгүн түзгөн ыйман, ибадат, мамиле жана адеп-ахлак маселелерин толугу менен кайрадан программалаштырып кеткенин билип алабыз. Тактап айтканда, Мухаммад пайгамбарыбыз 14 кылым мурда эле бүткүл адамзаттын жашоо турмушун толугу менен реформалап койгон эң мыкты реформатор болуп эсептелет. Анткени терең ой жүгүрткөн ар бир акылдуу инсан пайгамбарыбыздын ар бир айткан сөзүндө, ишинде, буйругунда жана тыюуларында адамзат үчүн керектүү болгон бир гана позитивдүү информациялар бар экенине күбө боло алат. Биздин жашообузду позитивдүү информациялар, сөздөр, пикирлер, пландар жана кабарлар коштогондо гана биздин клеткаларыбыз позитивдүү энергия менен тынымсыз азыктанат. Бул болсо ден соолуктун булагы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө нейролингвистикалык программалоо илиминин адистери дарылануучу адамдын көбүрөөк кайрымдуулук иш жасоосун, садака берүүсүн өтө маанилүү иш-аракет деп эсептешип, дайыма ага үндөп жатышат. Анткени кайрымдуулук иштерин жасоо адамга рухий күч-кубат берет. Ким муктаж адамга жардам берип, сооп иш кылса, анын жүрөгүндө мен жакшы сооп иш жасадым деген жагымдуу ой сезим пайда болот. Бул ой сезим дененин иммунитетин көтөрүлүшүнө себеп болуп, оорудан айыктырат. Чындыгында адамдын иммундук системасы анын психологиялык абалынан көз каранды. Адамдын психологиялык абалы канчалык туруктуу, тынч болгон сайын, анын иммундук системасы да ошончолук күчтүү болуп, дененин ооруга каршы күрөшүүчү иммунитети да күчтүү болот. Эгерде адамдын иммундук системасы күчсүз болсо, анда дененин иммунитети кескин түшүп кетет. Мындан мен бүгүн кайрымдуулук иш жасадым, сооп иш кылдым деген ой сезим мээнин ар бир клеткасына чейин жетип, ага өзүнүн оң таасирин тийгизүүчү позитивдүү информация экенин билебиз. Ал эми клеткаларга өзүнүн терс таасирин тийгизүүчү негативдүү информация болсо, ал вирус болуп эсептелет. Негизи вирус эч кандай куралга, химиялык затка же талкалоочу кандайдыр бир нерсеге ээ эмес. Анда болгону информацияларды алып жүрүүчү лента гана, ДНК же РНК бар. Негативдүү информация клетканын ички функциясынын жана программасынын бузулушуна себеп болот. Демек, вирус бул болгону терс информацияларды алып жүрүүчү маалымат лентасы гана. Ал терс информациялар аркылуу өз максатын ишке ашырат. Ошентип, адамдын ичинде сакталып жүргөн терс информация убакыт өткөн сайын анда акыры өлүм менен аяктоосу мүмкүн болгон ар түрдүү ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан адам ар бир негативдүү информациядан сак болушу керек. Клетканын күчү анын ичиндеги программанын күчтүүлүгүнө жараша болот. Клеткаларыбыздын программасын бизге келип жаткан позитивдүү информациялар аркылуу гана күчтүү кыла алабыз. Эгерде биз көбүрөөк кайрымдуулук иштерин жасап, ооругандарга, жетимдерге, кедейлерге жардам берсек,
же бир муктаж адамдын кажетин ишке ашырсак, же ата-энелерибизге, ага-инилерибизге жакшы сөз сүйлөп жылмайып койсок да, биздин мээбиз мен сооп иш жасадым деген позитивдүү информацияны кабыл алат. Бул маалыматтан биздин клеткаларыбыз азыктанып, күчтөнөт. Эгерде клеткаларыбыз күчтүү болсо, анда иммундук системабыз да, денебиз да күчтүү боло баштайт. Күн сайын бизге келип турган ар бир позитивдүү информация клеткаларыбызга азык болуп, алардын жакшы иштешине шарт түзүп, иммундук системабыздын күчтүү болушуна салым кошот. Ар бирибиз заманбап программалаштырылган компьютер сырттан келген ар кандай зыяндуу вирустарга кандайча туруштук берип, көпкө чейин кызмат кылаарын жакшы билебиз. Демек, биз да кайрымдуулук иштерин көбүрөөк жасоо аркылуу клеткаларыбызды дайыма позитивдүү информациялар менен программалаштырып турсак, анда биздин денебиз да күчтүү компьютер сыяктуу бизге көпкө чейин кызмат кылып берет. Ошентип, Кудай буйруса, ар бирибиз өмүрүбүз узун, ден соолугубуз чың, акылыбыз тунук жана бактылуу турмуш ээлеринен боло алабыз. Бактылуу болуу ар бир адамдын өз колунда. Чындыгында, бакыт колуңа конгон көпөлөк сыяктуу. Аны кармап калсаң да болот, учуруп жиберсең да болот. Ал сенин эркиң. Аны кармабай карап тура берсең, ал учуп кете берет. Кызыгы, аны ким кармап калса, ал аны менен кала берет. Бакыт адам тандабайт.